Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Самдан Сапатка. Бүгүн биз Кара Балта шаарына жакынкы Улук мырзанын короосуна келдик. Бүгүн сиздер Улук мырзанын короосун көрөсүздөр. Анда эмесе биз менен бирге болуп аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул жакта мына Улук агабыз 150 баш арашанды сатыкка чыгарды. Мындай чоң количествоны көп адам чыгара бербейт. 150 баш чындыгында азыр көпчүлүк 90%-ны койлор түзөт, ургачылар. Ал эми 10%-ны мына катар тизилген кочкорлор түзөт. Азыр биз Улук мырза менен саламдашып алалы дагы сиздерге Улук агабыздын короосун көрсөтүп коелу. Сатыла тургандан баштап сатылбай турганга чейин баардык короосун бүгүн көрсөтөбүз. Улук мырзанын кээ бир койлору сынакка, көпчүлүгү сатыкка. Анда эмес Улук мырза менен таанышалы, сүйлөшөлү. Андан кийин биз сиздерге толук маалыматты беребиз. Улук ага, ассаламу алейкум, амансызбы? Келиңиздер. Корооңузга келдик. Сиз дагы бир 2 жылдан бери кой менен катуу киришип атасыз. Барган сайын өнүгүп эле кетип атасыз жото. Жакшы, өнүгө бериң. Алла ыраазы болсун. Өзү 2 жылдан бери катуу киришип атабыз. Баштаганыбызга 4 жылдан ашып калды. Рахмат. Ар бир эфирибизде сен өзүң күзөтүп атасың. Буйруса. Кудай кааласа ошолордун жыйынтыгы азыр баштай берели. Улук аке, бүгүн 150 баш арашан чыгат. Канча эркек, канча ургачы? Баштай кааласа 130 баш ургачы, 20-30 башка жакын эркек. Болду. Эркек, биринчи эркектерден көрсөтөлү. Биринчи эркектерден көрсөтөлү. Бисмилла деп бул жерге азыр ошол айтылуу Гүлүбирдин неберелери, Арнольдтун балдары, 9 айлык коз кочкорлор. Жаш кочкорлоруңуз, Машалла. Өтө сонун кочкор. Бисмилла. Будан кийинкиси дагы ошол эле Гүлүбирдин небереси. Машалла. Арнольдтон бул дагы. Арнольдтон бул дагы. Экөө тең бир кочкордон экен да? Экөө тең бир кочкордон. Бул да өтө сонун. Туугандар, партия кылып ургач койлор чыгарып көрсөтөбүз. Бул айтылуу гиганттын линиясынан. Бул гигант. Тумар аттуу кочкорубуз. Тумар, охо. Машалла. Бул кочкор ары караганда катуу ачылат экен, Машалла. Кайсылар сатылып, кайсылар сатылбайт? Бир четтен айтып кетсеңиз. Азыр сатыла турган азыркы коз кочкордон баштап бардыгы эле сатылат, кочкорлордун бардыгы буюрса. Бир гана ушул кочкор койлордо жүрөт азыр. Ушул пока сатылбайт. Себеби бул быйыл иштетесизби ушуну, Быйыл иштетип атабыз. Машалла. Кана кулак баштарын көрөлү. Өзү канча жаш бул кочкоруңуз? 6 тиш. 6 тиш. 6 тиш. Болду. Андан кийинки кочкорубуз белый. Кличка белый. Светлый экен, Линия француз. Французская линия. Светлый. Куйруктун формасын көрсөтүп коелу муну. Чөткү разрез. Кыялдагыдай разрез го. Түп чыгыптыр разрез. Бул 2 тишпи байке? Бул жаңы эле тиш жарды, жаңы тиш жарды. Андан кийинки кочкорубуз айтылуу Верблюд өзү. Мына Верблюд, Верблюд Бородогу эң мыкты кочкорлорубуздун бири. Буюрса былтыр аябай төлдөрү кеткен. Казакстанга кеткен, Өзбекстанга кеткен, буюрса айтылуу Верблюд өзү азыр бою 1,3-4 метр. Машалла. Бул да сатылат, Бул да сатылат. Бул кочкор 2 жыл иштеди, бул жерде. Бул 2 жыл иштеди бизде. Бул жагы Казакстан, бул жагы Россия, Кыргызстанда, Токмокто, Ошто, Жалалабадта бар, буюрса козлары, козлары. Жакшы. Өтө керемет. Андан кийинки 80дин небереси. Охо. Ана азыр Жумабаевдин короосунан чыккан. Кара Балтанын координатору Рамиз Жумабаевдин короосунан чыккан кочкор экен. Сиз кармасаңыз кочкорлоруңуз ачылып кетет экен чото. Машалла. Өтө сонун. Өз бардыгы жакшы. Бардыгы метр ашуун. Кочкордун белинин түздүгүн карап койсоңуз өзүңүз дагы. Мына туловища, мына бел жактар, мояктарды караңыздар. Чоңдук мындай. Габаритке иштейм десеңиздер, мына кочкор аябай сонун экен. Бир партия кое алсаңыздар, кошуп алып кетсеңиздер да болот уруктукка. Кара Балтанын координатору Рамиз Жамабаевдин короосунан чыккан 80дин баласы. 80 эми азыр эң хит болуп аткан линиялардын бири. Сөзүн ачыгы. Андан кийинки кочкорубуз Гүлүбирдин небереси. Бул канча жаш бул? Бул 6 тиш. 6 тиш, 4төн 6га которду. Бул дагы 6 тишке которуп атат. Бул Гүлүбирдин небереси. Бою 1,5 метр. Шрам деген кочкорубуз. Шрам. Булар дагы азыр ушул жерде бардыгынын балдары бар буюрса. Машалла. Мына кочкорду көрдүңүздөр. Метр, мунун жашы канча дедиңиз? Жашы 4төн 6га кетип атат. 2,5 экен да? 2,5. Кочкор 4 тиштен 6 тишке кетип атыптыр туугандар. Муну эми 2 жашта
Жаш кочкор экен өңүнөн да көрүнүп турат. Азыр линияларын тактай берели, андан кийин кочкорлордун эң арзанын сурап коебуз, ошодон өйдө карап кетет баалар. Бул широкийдин небереси, жаңы тиш которду. Мына да бою метр. Машалла. Бою метр. Эки тишпи бул? Эки тиш. Охо, мына куйрук. Баягы баары эңсеген куйрук ушул да, жанагы тик разрез менен. Да. Буйруса. Коңко баштары, мына буттардын узундугу, белдин, моюндун узундугу, төштүн чоңдугу, кулак 21+, мойын узун, төш чыккан кочкор баш бийик көтөрүлөт да байке. Машалла. Машалла. Кана кийинки кочкорубуз? Кийинки кочкорубуз бул статустун небереси. Статус. Линия статус. Бул дагы так 6 тишке которуп атат буйрса. Бардыгы жаш кочкорлор. Светлый, бунун да козулары бар. Бул светлый кочкор экен, Бул светлый. Разрези. Светлый. Чистотага иштейм десеңиздер, статустун небереси экен, бул французский линия болот. Туугандар эми мындай французский линиядагы кочкорлорду айтып коем силерге, атактуу Баяр, статустун баласы, Доллар Сүккөлдөгү. Эми бул француздагы жакшы линия туугандар. Кочкорлукка иштесеңиздер болот. Нолда кулак баштар өтө келишкен кочкор экен. Бул красавчик. Красавчиктин небереси. Линия красавчик. Кулак 21,5, 22ге жакын. Бульдозер деген кочкорду уккансыз да? Ошо красавчиктин баласы болот. Красавчиктин тукумдары мындай болот байке, көпчүлүгү красавчикке жакын. Баштары мындай, чындап эле бульдозерге окшош болот да. Форма башкача. Мына коңколордун формалары өтө идеалдуу. Бунун козулары бар буйрса. Бул канча жаш бул? Бул дагы ошол 6 тиш. 2,5 да бул да? 2,5 да бардыгы эле. Основном 2,5 да. Бир эле бербүлүт бизде 8 тиш. 2 тиш бар экен, Андан кийинкибиз буйрса широкийдин небереси бул. Мына чистота. Бул костяк. Тайсон. Кличка Тайсон. Буйрса бунда козулары, козун аябай мыкты берген. Козулар бар бизде. Иличке чалса, Кудай кааласа көрсөтөбүз. Бул да 6 тиш, Бул да 6 тиш. Кулактын жайгашкан жерлери, өңдүн тазалыгы, жүндүн тазалыгыны карап коюңуздар. Мына куйрук жактарын көрсөтүп коеюн. Бою дагы метрдин төбөрөөк окшойт, Метр, под метр. 98 бунукучу. Болду. Андан кийинкибиз эң акырына көрсөтө турган кочкорубуз. Ландрас. Сизде бардык эле линиядан бирден чыкты. Бардыгынан бар буйрса, биз дагы ошо былтыр кочкор менен ооруганбыз, бардыгын жыйганбыз. Бардыгы жакшы берди буйрса. Дагы бар, Кудай кааласа козуларынан. Эми ол эфир артында дагы сүйлөшө беребиз ол жагын. Козу кочкорлор бар. Булардын линиясы, жаңа элеки балдарын бүт бардыгын личкадан көрсөтүп беребиз. Эми азыр убакыт жеткизишибиз кыйын бардык нерсеге. Буйрса, бул дагы кулак, гармоноз бардыгы. Кайсы кочкор чыкса, улук байке менен индивидуальный сүйлөшө беребиз. Жекеден сүйлөшө беребиз. Баларын дагы бүт жекеден сүйлөшө беребиз. Бардыгы мыкты буйрса. Андан кийин козу кочкорлорду. Бул дагы 4 тиш, 6 тишке которду бирок. Бул да 2,5 да жаш. Бул дагы 2,5 жаш. Машалла. Бүгүн бир 10 кочкор чыгар сатыкка, бир кочкоруңуз сатылбайт экен. Бир кочкор пока сатылбайт. Бүгүн жакшы кочкорлор сатыкка коюп. Эбей кылып атат. Бардыгын сатыкка, жакшыларын койдук Кудай каалса. Андан кийин мына козу кочкорлор бери айдасыңар. Жаш кочкорлордон да бар. Жаш кочкорлордон бар мо ошол. Мына олор да жакшы кочкорлор. Гүлүрдүн небереси, четтеги Лайластын кара. Лайластын баласы. Бирөөсү кара экен, 4 кызыл, 1 кара. Ана дагы майдалары бар, анан эң акырында кошуп багалан козулар менен кошо чыгарабыз. Багалан сүттөн бөлүнгөндөр бар. Сүттөн бөлүнгөндөр бар, жаңы эле бөлгөнүбүз бар. Мына кочкорлорду көрдүңүздөр, жаш кочкор алам десеңиздер мына. Карабилдики бар, как раз красавчиктин бир баласы бар бул жерде. Машалла. Мына кара лавилас линиясы, линиясы бар. Коңколуу, разрез менен белдери узун экен. Лавилас, ягуар дейт го. Машалла. Мына жаш кочкорлорду бир көрүңүздөр. Кулактуу экен, бүт бар эле. Кудай кааласа бардыгы кулакты жакшы берип атат. Ошондо костяк главный 4-5 айдан жогору карап кетеби булар? 5 айдан жогору. Кандай линиялар дедиңиз, могу 4 кызылды? Булар Гүлүрдүн небереси, Арнольдтун баласы, мо чоңу. Аркы карабил, аркы четкиси, ол ортоңкусу карабил. Каранын бери артында. Андан кийинкиси красавчик.
Кайсы мынагу могулбу? Мына ортодо каранын бери жанында могул, Ошол А могу кичинекейчи? бул дагы красавчиктики. Оппа, мына кочкорчиктерди көрүп коюңуздар. Бүгүн туугандар мына эркек кочкорлорду азыр сиздерге көрсөттүк. Ошондо четте турбайбы ошонуку. Жаңа элекке красавчик. Кичине баягы экөөсү, жана горбоносу, Мынагу каранын жанындагы эки бою кичирээк, эки жашыраак козу ошонуку экен да. Ошонуку. Каранын эки жагында турат. Бул Гулливер Арнольд, а бул Кораблевский линия экен, Кораблевский, бул красавчик. Улук аке, кочкорлор көп чыкты да, ар биринин баасын айтыш кыйын. Кимге не жакса, сизге чыгып ар бири баасын сүйлөсүн. Балким бульдозер жагабы, балким мынагу широкий жагабы, кыскасы кайсынысы жакса дагы чыгасыздар. Бирок эң арзаны канчадан башталат кочкорлор? Кочкорлордун эң арзандары мисалга чоң кочкорлор. Чоң кочкорлорду $3000 деп баа коюп атабыз. Азыр рынокто эң арзан коюп атабыз, буюрса. Ушул эле кочкорлор 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 дегенге чейин баа өсүп атат, буюрса. Анан козу кочкорлор сүйлөшөбүз, козу кочкорлорду, багалан козуларды дагы бар кочкорлор, 25.000ден жогору кетет, буюрса. Моолардын бааларын жеңил эле кылып бересизби? Буларды жеңилирээк кылып беребиз. Ичке чыга берсин. Болду. Мынагу экөө да козу тиш да турабы? Булар козулар, экөө тең козу тиш. Канча былтыркы күзгүлөр булар, Күзгүлөр, Машалла. Мунун баштарында сонун кочкор экен. Бир кочкордон болсо Арнольдтун тукуму. Арнольдтун балдары. Мына жактардын экстерьерлерин карап коюңуздар. Жакшы кочкорлор экен. Алып баксаңыздар мына экинчиси. Типаж аябай окшош. Туугандар, кочкорлорду биз сиздерге көрсөттүк. Азыр партиясы менен 10 партия чыкса керек, 130 баш ургачы мал чыгат экен, койлор. Кочкорлорду көрдүңүздөр. Жаш баглаң ургачы, эркек, жаш баглаң ургачы, токтук, козу тиш, чоң кой, кыскасы ургачынын түр-түрүнөн чыгат туугандар. Аягына чейин көрүп, даяр болуп туруңуздар. Кой алам десеңиздер, Улук Байкеге келе бериңиздер. Үйү дагы мына трассанын жээгинде туугандар, мына көрдүңүздөр. Улук Байкеге келсеңиздер, дайым үйүндө сиздерди тосуп алат. Ошо кой аттуу издесеңиздер, ошол жерге келе бересиздер. Туугандар, анда эмесе баштадык, аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи партия башталды. Токтулардан баштайбыз. Мына ушундай партиялар көп чыгат. Аягына чейин көрүңүздөр. Балким бир партия чыкса, бир кочкорду кошуп алып аласыздар. Анда эмесе баштадык. Улук аке, бул кандай токтулар, канча баш? Мына биринчи партиядан баштай берели. Күн да чыкты азыр, Машалла. Булар 20 баш. 20 баш. Токтулар, Козу тиштерби же тиштерген булар? Козу тиштер жок, тишерлек. Канча айлыктар примерно? Булар 11 жашка барып калат буюрса. 11 жаш, 11 ай. Эми тиш жара баштайт да, Эми тиш жара баштайт буюрса. Күзгө кочкор койсо болот. Болот, сөзсүз. Кочкор коюп койбодуңузбу? Жок, кочкор коюлган жок. Бир кочкорду кошуп алып кетиш керек экен ушуларга, Кудай кааласа. 20 баш. Кара, кулак баштарыны бир четтен караңыздар. Өтө берсин. Куйруктарыны, өңдөрүнү бир четтен жакшылап карап алыңыздар. Эми токту дегенде кулак баш, куйрук, өң, анан аягында боюну карайсыздар. Буюрса ушул жактары сөзсүз бир четтен карап коюңуздар. Азыр бааларын айтабыз. Биздин партияларды көрө берсеңиздер, аягындай арасында акциялар да чыкса керек. Кыскасы, мына ушу койдун түрү бар дедик го. Улук аке, булардын бааларын кандай кылабыз? Бааларын 40.000ден кое берип атабыз буюрса. 40.000 сомдон, 40.000 сомдон, 40.000 сомдон мына ушуларды коюптур. Тагыраак айтканда $450 туугандар, көрдүңүздөрбү? Дүң кочкордон кача элек. Кочкор издеп кыйналбастан ушуларга бир кочкорду кошуп алсаңыздар болот. 40.000 сомдон мына ушуларды койду. Анан дагы содалашасыздарбы? Болот, содалашсак болот буюрса. Биринчи партиялар, мына көрдүңүздөрбү? Негизи мен байкадым да, бүт баарына куйрук жакшы экен. Акма куйрук вообще жок экен. Болду, ылдый бир айдаңыздар. Кудай кааласа. Жакшы токтулар экен. Мындай куйруктары жакты да магачы. Өтө мындай тик сонун куйрук экен да. Негизи баягы кой качырып аткан мезгилде ушундай акма куйруктар кыйнап коет го кээде, байкайсызбы? Эч эле качпай коет. Куйругу тоскоол болуп. Машалла, мына токтулар биринчи партия сатыкка чыкты, эми экинчи партиядан баштайбыз.
Партия номер 2 туугандар ургачыларды чыгарып атат да, көрдүңүздөр мына 20 баштап чыгып атат. Экинчи партиядагы жаш токтулар чыкты. Жаш токталам десеңиздер, мына бир комплект дагы чыкты. Бир партия могул жактан бир жаккан кочкоруңуздарды кошуп бир жолу алып келсеңиздер болот экен. Кочкорлор дагы не подарок кочкорлор. Чынын айтканда жакшы кочкорлор экен, дагы бир карап коюңуздар. Кайсынысы жакса, ушулардын бирөөсүнү ушуларга пар кылып алып келсеңиздер болот. О, мына биринчи чыккан токтуну көрдүңүздөрбү? Дароо көз күлөшөт го. Мына шу токтулар көрдүңүздөрбү? Куйрук, мен айткандай куйрукка караңыздар ургачыны, кулак башына, өңүнө, анан акырында боюна карап кое бериңиздер. Канча баш? Бул жерде 20 баш, бул дагы 20 баш буюрса. 20 баш, сон токтулар экен, буларда. 20 баш, партия номер 2. Жанакылардан калышпайт окшойт, же ошондой эле? Башта ошондой эле, бир ай разница олор мененчи. Бирок бааларынан бар да айырмасычы. Булар эми 35тен. Аркадан 5 миң арзаныраак. 35 миң сомдон 20 баш токтулар. Бир комплект, Буларды эртең бөлүп коесузбу, клиенттер келгенде аралашып кетпейби? Жок, аралашпайт. Бардыгы ушул кандай турса ошондой турат, буюрса. Бул менен биринчи партия менен экинчи партия, үчүнчү партия аралашпайт. Бардыгы бирдей. Болду, Анан ушул видео артынан көрүнгөндөй эле буюрса, любой жерге, Казакстанга дагы, Өзбекстанга дагы, бул жагы Нарынга, бул жагы Жети Дубаныбызга тең кандай видеодо көрүнсө ошол бойдон кетет, ого кепилдик беребиз буюрса. Болду. Бүт бардыгына кепилдигин беребиз. Караңыздар, сонун токтулар. Улук мырза, сиздер үчүн мына бир бүгүн 9-10 партия чыгарат окшойбуз, Куда каласа. Как раз кочкорлоруңузда 9 партия экен да. Ошондой бардыгына бирден неме кылып, каласа жарымын бөлүп алса болот, каласа бардыгын алса болот. Каласа эки партияны бир алса болот, себеби ар бир эле адамдын убактысы жок да, бул кой издегенге, башка кылганга. Ошон үчүн YouTubeга чыгабыз да. Мисалга, биз эми короодо туруп ошол бардыгына кепилдик бергенибиз үчүн бунун айланбашы, оорусу, бардык нерсени биз мойнубузга алабыз да. Ондой нерсе жок короодо, иншалла. Машалла, мына караңыздар. Айланбаш болуп калып бирдеке болсо, мына сразу жооп беребиз. Могулар оборотун акчасын беребиз ушундай. Могул чыгаргандарыңыз сатылып кетсе, башка убакта дагы мындай попыт өткөндөргө мындай короо бар. Куда каласа бар, инилерибиз бар. Инилерибизден башка короо көп. Кара-Балтай эми Кыргызстан боюнча номер 1. Кыргызстан боюнча, тегелердин Арашан боюнча Кара-Балтай номер 1 буюрса. Бардыгыңыздар келе бересиздер, таап беребиз, достор бар, инилерибиз бар. Буюрса, мына буюрса трассанын боюнда туугандар ушул жерден келип көрө бересиздер. Бирден экиден көрөсүздөр, дүн көрөсүздөр, кыскасы келсеңиздер кой бар, койго жараша соода. Улуга эч жака кетпестен сиздерди мына ушул жерде тосуп алат. Эми булардын баасын айтып, партия номер 3төн баштайлы. Охо, бале. Партия номер 3 дагы жаш токтулар. Сиз бүгүн төлгө токту чыгарат окшойсуз, Буюрса, куда калса бардыгы основном ошол 3 партия токту. Машалла. Разрез куйруктары, тике баарыныкы жакшы куйруктары, кулактары, өңдөрү буюрса. Булар эми жашыраактар, 8 айлыктар. 8 ай, 8 ай. Машалла, мына. 8-9 да буюрса. 8-9 айлык токтулар туугандар. Бул канча баш? Бул жерде 19 баш. Үчүнчүсү бир штук азайып. Бир штук азайды, 19 баш. Баасы да бир штук азайбы? Баасы дагы ошондой болот буюрса. Машалла, мына жаш токтулар, жүнү кыркылган, кулак баш, өңдөрүнү жакшылап караңыздар. Сиздер башын жерге салдыртпастан, азыр күн ыстыкта бир айда берип туруңуздар, Мындай алармандар дагы кулак башын көргүс келет да баары. Күн ыстыкта башын жерге салат сразучу. Айдай бериңиздер, чочутуп. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, неге эле аяк бияка эле чочутасың деп. Бул деген көрүңүздөр, аралашсын, көрсүн. Болбосо бири-бирини жабып кала берет булар. Негизи дээрлик токтуларды көрдүңүздөр, жакшы токтулар. Булар тиш жар элек токтулар да? Жок, тиш жар элек бардыгы. Кечки токтулар. Мына могул жактардан бир четтен караңыздар. Куйруктары да сонун экен. Көрдүңүздөрбү? Акма куйрук вообще жок го. Дээрлик кызыл өңдүү койлор, токтулар. Булардын бааларын канчадан коебуз? Булардыкын 28 миңден. Бирок баарынан эле ступка кылып беребиз. 28 Дүн алса, сүйлөшөбүз, бир аз ценасы түшөт, анан танымай боло турган болсо, ондо ошол эле баага кошулуп калышы мүмкүн.
Ар бир партиянын негизи азыр көп эле ошо партиясы менен эле алып калып атышат буюрса. Болду. 1-2 топтап да сата бересизби? 1-2 топтап сатыла берет. Болду. Партия номер 3-тү да киргизебиз туугандар. Ар бирини көрдүңүздөр. Үйдө отуруп, же Россияда болсоңуздар, чет өлкөдө, же бул чүйгө келгенге кире жок болсо, мына онлайн соода кылып, Улук аке бир просьба бар да. Мисалы мен партия номер 3-тү алам деп атат да бирөө чалып. Ооба. Анан көрсөтүп кой десе, ушинтип чыгарып көрсөтүп бере бересизби өзүңүз? Ооба, өзүнчө да көрсөт десе, өзүнчө көрсөтүп бере беребиз буюрса. Бул баягы индивидуальный подход дейт го. Обязательно ар бирине өзүнчө жекече сүйлөшөбүз, ол сенасын сүйлөшөбүз. Кайсы кочкор менен кошуп бер десе, ошол кочкорлордун баардыгын буюрса, кайсы кочкору менен кошо алам десе, ону сүйлөшөбүз. Болду. Козу кочкорлор бар, олорду сүйлөшөбүз буюрса. Айтайын дегеним, баягы кебирлер дагы чыгартырып көргүсү келет да, муну жерге айландырып көрсөтүп бересизби дегенде кайт. Болот. Ооба, сураса. Ошол жок, туруп эле бул нерсе мындай да, прозрачный болуп аткандан кийин буюрса, бул ошон үчүн YouTube'га чыгып атабыз да, ошон үчүн күнжелеге чыгып атабыз. Бул как она есть ошол эле кетет да. Хоть Америкада турсун, же Дубайда отурсун, же болбосун Россиянын бир жеринде болушу мүмкүн, Москвада болушу мүмкүн. Ким кайсы партияны алам десе, ошол партия кандай видеого түшсө ошол бойдон кетет буюрса. Бирөө дагы алмашылбайт, ол кепилдигин беребиз ол жагын. Болду. Алмашуу деген болбойт. Туугандар, 4-үнчү партия мына көрдүңүздөрбү? Охо, кулактарында кызыр билкалар менен окшош болуп. Булар сиз 3 эле партия токту дедиңиз, 4-үнчү партияда токту чыгып кетти го. Же, булар козулар. Козубу? Могу кочкор кое берилип кетти. Чечилип кетти. Чечилди. Сатпай турган кочкоруңуз экен, секирсе секирип кое берсин да. Жок, козу да булар азыр күгө келдек да бул козуларчы. Конечно. Козулар эми буюрса келиңиз. Бул да 19 баш бардыгы. 19 баш. Ооба, себеби 5тен чыгарсак толтура бир 20 баш чыгарып бергидейбиз да, мындай көпчү. Ошон үчүн мындай Оптом. Оптом эле 19дан 20дан ушундай чыгардык да, токтуларды. Убакытта көрүп атасың, күн ысып кетти. 19 баш. Булар күзгүлөр былтыркы же кандай экен булар? Булар козу тиштер да. Булар козулар, козу тиш 7 айлыктар да, 5 айдан 7 айга чейинки козулар. Жаңы эле бөлүнгөндөр да, 2 ай мурун бөлүнгөн. Муну эң кеч туулгандары январь, анан кийин былтыр күздө туулган болушу мүмкүн, ноябрь, декабрь сыяктуу. Ошондой күздүктөр да, кеч күз. Мен эң ушул жерде жаш козуга көзүм түштү да. Көрсөтүп коеюн Улук аке. Мына жаштар эң ушулардын ичинде мына. Жаштар ошолор 1, 2, 3, 4, 5. 5өө бар, 5 айлыктар. 5өө бар экен, эң жаш чоңдору мунулар экен. Эң жаш чоңдору ошол 8 айга кетип атат. Булардын бааларын кандай кылабыз? Булардын баалары так 23 миңден кое беребиз. Ошондо 23 миңден оптон берип салабыз. Азыр 25тен мындай жарымын алам дегендергечи. Ошол жерге эле мындай ысыкка качыра берет да. Жок, мындай кылсаңар, бириң о жерде тура бер, бириң бул жерде тура бер да. Болду. Бир айда. Эми сонун көрүнөт. Чубай бер. 23 миң сомдон шефа? Оптом 23тен берип салабыз. Болду, буйрса. Мына. Буйрса, атак 25тен койдук эле. Күзгө кочурса болобу? Болот да, күзгө, кеч күзгө, жок, арасынан болот. Күзгө болбой калат. Бир аз. Жок, көпчүлүгү жарайт окшойт. Көпчүлүгү жарайт, 5өө болбойт да жаңа элеке. 4өө, 5өө болбой калат. Болду. Кана караңыздар эми, куйруктарын, кулак баштарын, өңүнү, экстерьерини бир четтен караңыздар. Партия номер 4. Буюрса 23 миң сомдон сатыкка койду. Мына ары бери айдап көрүп атат. Мына жакшылап караймын, ушул 4-үнчү партия жүрөккө тартты десеңиздер, ары бери чочтуп айдайбыз. Кулак баштарын жакшылап караңыздар, анан Улук мырзанын телефондоруна чалып соодалашсаңыздар болот. Чоң койлорго жетип келдик туугандар. 7 баш кой көрсөтөбүз, жаш койлор. Мына ушул койлорго акция бар экен, акция. Сөзсүз бир партияга акция коюп кетесиз, Кудай калса ар бир чыгарылышта, себеби бул 7 башка акция кое бердик. 4өө 6 тишке өтүп атат эми. Калганы 2 тиш. 4өө мыкты кочкордон качты туугандар. 4өө мо шырамдан качкан. Ошодон качкан 4өө.
Мынау кочкордон качты. Ошо төртөө ушудан качты. Ошон үчүн могу койлор чоң койлор атайын мындай акция кылып берип атабыз. Бирок жаш койлор экен да. Жаш койлор ооба 4 тиштен 6 тишке которуп атат а. Төртөө. Үчөө төртөө которуп атат. Үчөө 2 тиштен 4 тишке которуп атат. 4 кой качса ичинде мынау сюрприз бар экен да. Бар, төртөө качкан ушудан. Баалары кандай болот? Баалары акция койлорго 35 000 сомдон акция кое берсем. Болду. Төртөө мынау кочкордон качкан. Көрдүңүздөр 35 000 сомдон мынау ушул койлорду коюп берди. Содалашасызбы? Эми содалашабыз дагы. Болду. Доставкаларын уюштуруп беребиз. Акцияны дагы. Болду, кете берсин. Акцияга сода бар бекен деп атпаймынбы? Акцияга дагы сода кылып бере беребиз. Болду, туугандар. Сүйлөшүп. Койлор мыкты, могу ошо төртөө мыкты. Ошо төртөө качкан болгондо. Төртөө качкан, ооба. Именно ошо арттагы койлор, Ошо арттагы мына светлыйлар турбайбы ошо. Жетөөнүн дагы мындай кыйындарын качырыпсыз да? Мыктылары. Анан калганы деле бул күмөн. Кочкор турган, бирок калганы кичине арыгыраак болгон үчүн качпай калышы мүмкүн да. Төртөө точно качкан ал. Акциябыз. Туугандар мына гигант койлор чыгып келе жатат. Гигант мына. Келсинби? Жакын келгенде көрүңүздөрчү кана. Улук аке, чоң койлор да ушулар келе жаткандар. 90 плюстар буюрса. Кана келсинчи, көрөлүчү. Чоң койлор экен. Айдаңыздар. Мына. Чоң кой алам дегендер болсо, мына 6-чы партиябызбы? Бул 6-чы партиябыз. Адаштыкпы? Адашпадыкпы? Канчанчы партия бул? 5-чи, 6-чы партия адаштык. Анан эме чоң койлордун партиясы десеңиз. 6-чы партия. Ортодо акция бар да айткандай 5-чиси. Шеф, сүйлөңөн, бул не деген койлор? Булар Куда кааласа линиясы бар, баарыныкы куйруктары да тика. Чоң кой болгондо куйругуну караш керек да өзүчө. Улагы бардыгы аккан эмес, бардыгы жакшы. Бери жылдырсаң. Карбон. Ошол тура берсин, айдабай эле кой. Тура берсин да ушундай. Машалла мына. Бул койлор Куда кааласа мо Широкийдин небереси менен Шрамдан качкан экөө тең. Муну эки кочкордон качкан, а? Экөөнөн качкан. Ушул экөөнөн качкан. Болду. Башын бир көтөрүп койгула, мындай. Широкийдин небереси кайсы эле? Широкийдин небереси мо. Ортодогу, Ортодогу. Красавчик. Красавчик. Чөткү болуп турган. Эки тиш жаңы сайды ошодон. Мына башын көтөрдү. Башын көтөрдү ошол. Муну экинчиси? Экинчиси бул Шрам. Ушул койлор ошолордон качты, Ушул экөөнөн качканы. Бардыгы буюрса, качпай калышына мүмкүн. Жок, мүмкүн эмес. Толук эле. Качты. Койлордун жашы кандай, шеф? Жашы 4 тиш, 6 тиш. 4 тиш, 6 тиш. Да. Основном 4 тиш, мо чоңдору 6 тиш. Болду. Жаш эле койлор экен да, туурабы? Жаш койлор, Жаш койлор. 90 плюс. Булардын баалары да 90 плюс? Баалары да 90 плюс. Бирок жакшы койлор экен, чынын айтайын мындай. Чоң кочкорлор менен почти тең болуп турат да. Куйруктары да сонун экен, бойлору, экстерьери, кулактары дагы не подарок экен да. Да, бардыгы жакшы. Козуларды дагы өтө мыкты берген. Булар азыр козуларын бөлгөн да. Булар козуларын бөлүп болбой алып кетишкен. Азыр 1-2 козусу бар, кочкор козулар. Өзүбүздүн койлордон. Просто бир чоңураак курулуш баштаганбыз, ошон үчүн полный чыгарып атабыз да азыр. Болду. Бааларын канчадан коебуз буларды? Баалары буларды сүйлөшөбүз, азыр эми баарын алам десе $1000 беребиз. Анан таанамайга сүйлөшөбүз. Мен да сезгендей эле 90 плюсы деп коюп. 90 плюсы өзү көрүп турасың, жанынан көргөн башка, эфир аркында башка да. Так, мына бааларын уктуңуздар. Келип көрүңүздөр. Тим более бооз койлор болсо, кочкор алыштын кереги жок. Анан таза бооз чыкпай калса, Улук аке менен сүйлөшөсүздөр, балким ошо мезгилде мунудан качырып береби, бирок будан качырбай билбедим. Любой кочкордон иншалла эслеме кылбай калса качырып беребиз. Мына, көрдүңүздөр? Иншалла. Ушу кочкор кыйын экен. Анда эмесе бааларын айттык, жаштарын айттык. Ушул эле кочкор эмес, бардык кочкор кыйын. Куда каласа? Жок, просто алып калам дегени мен мындай да. Койлор дагы качып бүтөлектер бар да, ошого. Ошого алып калам дегеним ошол болот. Айтайын балким
ал мезгилде. Эми бар да бир короодо бир 50 миң доллар, 100 миң доллар дегендер бар да, ошон үчүн азыр пока ону сатылбай эле турсун деп атабыз да. Баа берип аткандар бар да, жакшы баа берип аткандар бар койчу, ошон үчүн эфир артына чыгарбай атабыз азырынча. Болду. Айдай бериңиздер. Так, 6-нчы партия бүттү мына. Туугандар, 2 тиш токтулар келатат. 2 тиш токтулар мына. Көрдүңүздөрбү? Сонун 2 тиш токтулар. Азыр алып кочкорго койсоңуздар дагы болот. Тагыраак айтканда, уже кочкорго даяр болуп калган, койго окшоп калган, уже жашы жетилип калган токтулар. Буйруса канча баш токту чыгарабыз бул? Бул жерде 20 баш. Партия номер 7, а? Мына чоң-чоң токтулар экен, Дароо кочкорго кое турган экен да. Бир кочкорду кошуп алсаңыздар болот экен ушуларгачы. Бүт бар сары бирка менен партия номер 7. Мына 2 тиштер талаш болсо керек, а? Бардыгы Кудай кааласа, бардыгы эле талаш болот. Буйруктары разрез жакшы, бардыгыныкычы, Өңдөрү дагы сонун. Баягы туй элек. Бирок эми кочкорго койгонго жарап калган мал бар, спрос көп бар түрлүү. Бар 2 тиштер, Бардыгы 2 тиш. 20 баш. 20 баш. Сары биркалар. Сары биркалар, Кана көрүңүздөрчү, 20 баш, кулак, куйрук, тияк, бияктарын көрүңүздөр. Ары бери чочутуп, башын жерге салдыра койбостон сиздерге көрсөтүп берели. Мына арт тарабына өттүм, ушул жактан куйруктарды карап коюңуздар. Эми менин көзүмө акма куйрук көрүнгөн жок. Бүт эле разрез менен ачык. Өзүнө чак куйруктар экен. Койлордун токтулардын бою примерно 85 төгөрөк окшойт, Бар 85. Эми булардын бааларын кандай кылабыз? Ушуларга да акция коюп берсеңиз сонун болот эле. Акция булар дагы 1000 доллардан бирок жарым басына кое беребиз. 500 долларданбы? 500 доллардан мына ушуларды коюп тур, кочкор коюлу элек, Жок. 45 миң сомдон. Эсилип качып калса ошол жердеги эң мыкты кочкорлордон болуп калат. Кочкор эсилип качып калса да, бирок качкан эмес, биз койгон жокпуз. Койгон эмес. Эгер тууп койсо, айда. Ары бери суупуга чыкканда кочкор секирип койгон болушу мүмкүн. Болсо, мүмкүн бар арасында болуп калышы мүмкүн. Ол короодо болот. Экөөчө болуп калышы мүмкүн. Болсо дагы бирок ушул 10 кочкордун ичинен бирөөсүнөн болот. Болду. Бүгүнкү бар кочкордун баарын чыгарып тур, көрдүңүздөр. Машалла. Ана. 500 доллардан мына ушулардын баалары коюлду. Партия номер 8, 2 тиш токтулар. Баасын дүн 40 миңден берип салабыз да, сүйлөшө беребиз. Бардыгын бир алам десем мындай сүйлөшөбүз, ушунча тыйын керек болуп атат. Да, мына бүт бардыгы реальный, куйруктары бардыгы. Биз азыр чоңураак курулуш болгон үчүн ошон үчүн бардык менен чыгардык да. Өңдөр жакшы экен. Өтө сонун. Кулак, баш, өң, куйрук. Машалла. Любой бир кочкорду алып койсоңуздар, буйруса төлүн алып баштайсыздар. 40 миңден дагы берип салабыз эке. Акция деп калдың, ошол акция койдук. Өзү ошо 1000 долларданбы деп аттык эле. Кана болду, кайтарыңыздар, эми киргизебиз. Да бир эки партия калды. Да бир эки партия калды. Шамалда болуп атат. Туугандар, караны издеп аткандар бар беле? Кара чыкпады го деп аткандар болсо, 9-нчы партия кара койлорго басым жасалды. Кара койлордун өзгөчөлүгү каштаны жок, чым кара. Көрдүңүздөрбү? Баягындай көк сакал баскан эмес, сизыйга жакын эмес. Мындайча айтканда чым кара койлор. Мына өңдөрүн карап коюңуздар. Негизи жүнүнү кыркканда көп кара койлор көгөрүп кетет го. Булар капкара экен. Булар таза, буйрса капкара, чуң кара. Бул жерден 4 кой, 4 тиш, 6 тиш. 6 тишке өтүп атат да, жаш койлор. Бирөөсүнүн козусу бар экен, бирөөсүнүн козусу бар, Бирок козусу бары дагы кочкордон качып калды буйрса. Му канча баш кой дедиңиз? 4 кой. Калганы чоң койдон 4. 5 токтулар. 5 токтулар. Тиш жара элек му токтулар. Козу тиш боюнча. Азыр эми бөлө албайбыз мына козу, бул маңдайдагы. Мына экөө, 3, аркы четки 4, аркы четинде турат. Му. Мына. Аркысы менен 5 козу, 5 тең. Болду. Мына 1, 2, 3, 4 кой. Мына. Мына 1. Бардыгы ургачы, козулары дагы бардыгы ургачы. Кыскасы эркек жок. Жок бул жерде. Болду туугандар. Мына чым кара койлор. Кош. Шеф, булар кочкордон качкан дейсиз? Кочкор турган булар менен? Булар менен жок, козулар менен эмес, мына 4 кой кочкордон качкан.
Мына 4 кочкорлордан кой, эң ушу кочкорлордон качкан. 4 кой, э? Төрт Токтуларга коюлган эмес. Токтуларга коюлган эмес. Койлор кызыл тууп калышы да мүмкүн. Койлор кызыл туушу толук эле мүмкүн, ооба. Азыр койлордун баасы башка болобу же токтулардыкы башка? Баардыгын эле дүң баала коюп коелду атабыз. Себеби бир карага кызыккандар бир эле алгысы келет экен. Болду. Токтулар бөлүп деп отурбай эле дүң баасын мына 30 миңден коюп коелу. Ушул 30 миңден, э? Ооба, дүң баасы. Дүң баасы. Ооба. Так, ошондо акция да мындай айтканда бул дагы акция. 9 баш. 10. Коз менен 10 баш. Козу менен 10 баш, ооба. Коз энесинин комплектине киреби? Козу энесинин комплектине деле кетире беребиз. Болду, 9 баш. Ооба, 9 башты мындай акция 30 миңден берип салабыз. Болду. Бир короодо аламыз. Анан тандайын дей турган болсо ондо 45 миңден болуп калат. Тандама, 3-4төн алам десе 45 миң болуп калат. Ооба. Шеф урган токтун тандап коюшу мүмкүн. Бардыгы эле жакшы бирок, мыкты. Жакшы. Бат, ылдый айдаңыздар. Кана 9-чу партия бүттү. Буйруса 10-чу партияны көрсөтөбүз. Кара издегендер, мындай каранын да жакшылары чыгыптыр. Көрдүңүздөр, э? Кара кочкоруңуздар болсо, токтуларды, койлорду кошуп алыңыздар. Күзгө туса кайра да качырып коесуздар. Акыркы партия туугандар. Партия акыркысы. Багалаң козулар, эркек ургачы аралаш, эң жаштар. Мына багалаң чыгарбады эле, мына багалаңдары аягында чыкты. Ким аягына чейин көргөн болсо, жаш коз алыш барыр башкача да. Утту дегендер да мына. Аягына чейин көргөн болсоңуздар, мына багалаңдары бар. Мына 4-өсү ургачы, мына 2-өсү, Бул жерден 4 ургачы, 7 эркек. Ургачылары кече эркектери менен сатылып кетти, 10 баш. Биз эфирге тарткычак деле сатылып кетти. Койлордун балдары да. Ооба, ушу койлордун балдары булар. Линиясы бардыгы бар, Lexus'тан бар, Красавчиктики бар. Бул жерде ошол 2-3 кочкордук бар. Жаш коз кочкор алам десең. Мо бөлүнө элек, мына экөөнү азыр эле койлордон чыгарыптык, сүттөн чыга элек, бүгүн бөлөбүз. Коз үчүн экен алар. Коз үчүн бардыгы эле. Мына ургачылар чуркап атат. Бир жерге акырын токтотуңуздарчы ушундай. Болду, үркүтпөй туруңуздар. Кана чоңдору бир 4-5 айлыктар окшойт, э? Ооба, 5 айлыктар. Кана мына коз үчүн менен экөөсү бөлүнүп чыкты. Мына ургачылары 4 баш ургачын көрсөтүп берейин мына. 1, 2, 3 мына ары басты го. Ошо жүндүлөр 4 ургачы. Мына 4 мына. Мо мара аткандар булар эркек экөө тең. Калган эркек, өзүңүздөр да көрдүңүздөр, эркек ургачы өзүнчө сатылабы? Ооба, бу баарын алса деле болот эркек. Эркектер эми тандамайга кетет да булар. Кайсы кочкордун балдары дедиңиз? Булар Lexust'туку бар, Красавчик бар, Бербүлүт бар. Бербүлүт, э? Ооба, үчөөдөн азыр. Мына 4 ургачыны бир комплект кылып да сата бересиз. Ооба, 4төнү бир алса боло берет, ооба. Ургачылар мына үчөө мына көрдүңүздөр мына 1, 2, 3 ана тетиге басты көрдүңүздөр мына. Ошол 3-4 ургач экен. Көрүңүздөр, баалар кандай кылат? Баалары булар деле ошондой эле мына 22 миңден жогору кетет. Ургачыларды оптом 22ден берип сала беребиз. 4 ургачын, э? Ооба. Ошо 4 ургачын көрсөтөйүнчү, жакшылап. Энелери жакшы да ургачыларыңыздынчы. Эркектер дагы үчөө бөлүндү, мына 4 көрдүңүздөр мына. 1, 2 кочкордун ар жагында 3, 4. Акырын бери бөлүңүздөр, дагы көрсөтүп коеюн. Кочкор дагы бөлүнүп кетиптир, мына. Ургачылар 22 миңден берип саласыз. Берип салабыз. Эркектер өйдө карап кетеби? Өйдө карап кетет. Мына. Улук акенин короосун бүгүн көрсөттүк, болушунча аракет кылып. Мына 1 саатка жакын чыгарылыш болот окшойт. Улук акен толук короосун көрдүңүздөр туугандар. Сатыла турган жалпы мына 150 башты уже көрсөтүп койдук бе? Көрсөтүп койдук. Биз да кыйын экенбиз да көрсөтүп кое турган, чарчабай, нетпей. Allah razı olsun, senen дагы эсен. Корооңузга береке. Элге кызмат кылып жүрөсүң. Амин, амин. Баарыбызга береке туугандар. Баарыңыздар сандан сапатка өткүлө. Койго өтүңүздөр. Койдо береке бар. Орто Азия, дүйнө жүзү Арашан номер 1. Кара балта. Өтө бериңиздер туугандар. Кызматтабыз. Улукбайке мындай кылды да бүгүн. Кочкорунан баштап ургачы, карасы, кызылы, козу тиш, эки тиш, чоңгой, баглан коз, любой түрү бар. Баары бір чыгарды. Навы бір чыгардык. Ушул жерге кой издеген, коз издеген, кочкор издеген мына ушул жерге келе бересиздер. Жолдун бою. Жакта видео. Кара балта шаарынын күнчыгыш тарабында Новониколаевка айылы бүткөндө Петропавловка башталат. Ошол жерде
тол тарапта мына дарбазаны көрөсүздөр, мына үйү. Оны араша менен турган үй, анан могу байракты көрөсүздөр, ушул жерге келе бересиздер туугандар. Сөөлжан издесеңиздер, биогумус бар экен, сөөлжан дагы бар. Сөл жылан боюнча туура айтасың сен. Бул жерде Калифорния сөл жыланды акция кылып атабыз. Кудай калса Кыргызстанга 7 тууганга бул боюнча кызмат кылдык. Органикага 30% салымыбызды коштук иншалла. Азыр акция сөл жыланга кайрыла бериңиздер. Кызматтабыз. Гумуздагы акция 10 сомдон азырчы бизде. Тонналап, канча тонна алам десеңиздер, кайрыла бересиздер. 10 сомдон, 10 сомдон. Азыр жерге өлө керек да азыр. Mo органика бактын бардыгы өтө сонун азыр. Малина ичинде кулпунайлар бар, бардыгы буюрса гумуз менен болгон. Болду мына. Гумуз менен болуптур. Туугандар, мына селекциялык жол Улук мырзанындагы мынагу жакшы эң мыкты койлорун да көрсөтүп коелу дедик. Бул жакты биз сурандык элек, бир аз мына көрсөтүп кое берели. Кудай кааласа Сандан сапатка деген мына ушундай болот да. Мына кочкор, ургачы колсу менен. Бардыгы бая жаңа элек эфир астындагылардын бардыгы Кудайга шүгүр, бардыгы ушундай. Биз азыр эми өзүбүздө калып калганда тумарды дагы койго кошуп атабыз. Onun kozulары себеби мына козу да, Бул козу, мо 3,5 ай, 4 айга кетип атат, 3,5 айлык козусу. Сүттөн чыкты. Буюрса бардыгы эле жакшы, анан бунун ичинен биз ушул Кудай кааласа дагы акыркы койлорго да коюп коелу дедик да тумардычы ушундай. Быйыл ошо продажга чыгарбаганыбыз ошол болду. Тумарды жакшы көрсөтпөй калдык го башында. Башында жакшы көрсөтпөй калдык. Ошого азыр бир кичине козусу менен кошо тартып коелу дедик. Анан бардык кочкорлорду, койлорду тартсак болмок, ого убактыбыз жетпей калды. Тилекке каршы 1 саат ашуун видео болду. Керемет туугандар. Бул Улук мырзанын мына келечекте көбөйтөйүн, сандан сапатка өтөйүн деп баштаган койлор экен. Жакшы короону кылдап алыптыр, буйруса бул киши дагы. Мына жаш козулары аралап, койлору, кыскасы көзүңүздөр түштү окшойт. Булар сатылбаса дагы, бул менин суранычым менен бир көрсөтүп коелу дедик. Мына койлор өзүнүн төрдө жаткан койлор. Жанатан бери көзүңүздөр килешти окшойт, жерге башын салып атты эле. Эми баягы көп койдун ичинде бири-бирин жаап калат. Анан азыр мен бирден тутуп көрсөтүң десем, анан оюңуздар өзгөрөт. Мына койлор, мына жаш козулар. Негизи жакшы арашан козу. Тура берсин. Кичинесине бир аз жүдөйт, байкадыңызбы? Жүдөйт. Потому что чоң болот. Сүт көп жетпейт негизи, сүт көп эмес. Анан бели мойну узун болгон үчүн, кулагы узун болгон үчүн баягы жерге шалпыя берет да. Жүдөпчү. Бели мойну кыска болсо анда мындай компактный жүрөт кой. Ошон үчүн баягы козу убагында бир башка берсин эле жерде. Болду. Буларга тумар иштеп атат, буларга тумар. Ушулар менен бирге жүрөт. Ушулар менен бирге жүрөт азыр. Көп эле вложение кылыпсыз. Кудайга шүгүр, бардык канча жылдык эмгек да буйрса. Сиздин атыңыздан мен мактанып кое берейин. Кубанычка тутуң тет токтуну. Боло береби? Наны? Токтуну. Сиздин атыңыздан мен мактанып кое берейин. Мейли, Кудай калса. Эң туру. Негизи мондай койлорго катуу басым жасаңыздар, берека чыгың. Мына токту. Машалла. Бу бир жаш, Жаш болдук. Машалла. Бир жаш болдук. Амей. Жаш болдук болсо. Жа эмилесен элестер ой депчи. Жамейин деп эле не дейт эле. Бир жаш болдук. Бул бир айга кетип атат буйрса. Эмен кой берсең. Линия эмне мунуку? Бунуку меники участник. Участник? Лугага. Көрүп эс аласыз да? Эс аласың да, короодон алкын деле кармасаң. Мо кичкей да аябай мыкты. Мо беркини дагы азыр обзор кылабыз. Мо жерде тумардын баласы бар, аны дагы обзор кылабыз азыр. Азыр атасы менен көрсөтөбүз. Атасы менен аны өзүнчө көрсөтөбүз. Туугандар, чистота иншалла. Булак жыйырма таза. Мынабу кичинекей. Кичинекей козунун энесини биздин Баткен жамаатынын выставкасы күнү алдыңыз эле, Выставкадан алганбыз. Боз. Келип тууду.
Erkek kozu, kulak başları sonun. Oşonda 2 aylık 2 ayda bölük bu gay. Bölük Выставкадан кийин 1,5 ay болуп калды буга. 13 апрелде кылганбыз да биз. Мен выставка бүтүп эшикке чыксам кой жүктөп атыпсыз го. Эми о койду алдыңыз сиз. Энеси ошол акбаш шалкында чаканыраак турбайбы? Мына энеси. Ошол акбаш. Алдым кандай экен дедиңиз эле го. Ой, мен өзүм негизи ошол нерсени адат кылып алгам, анча-мынча. Любой выставкага барганда ушу коз алып келем или кой алып келем. Бир кочкор алып алам ушундай да, жакшы. Бул токтоңуздун выставкадан барган барган жерибизде теке кетирбейли деп. Кайманатын койгон жокпуз, токтуларыбыз эми Кудай кааласа эми коюлат. Пока машалла. Рекламага чыгарылат. Кочкорго кое элексизби? Жок, буларды бөлүп коюп атабыз. Бул жерде азыр 3 бар бундайдан буйрса. Машалла. 3-өнү койбой эле турабыз. Жашына жеткирип коелу. Пока жашы жете элек. Бол коюп жибериң эми. Мен жана айттым го, мунун шериги бар дагы бирөө, Бар, шериктери бар бул жакта. Кичинекей ургач козуларыңыздан көрсөтүң. Кичкейинен көрсөттүм. Тетиги тутуңчу, жүнү кыркылган кичинекей. Кайсынын кызы ошо алдыңыздагы? Ургачы. Кичинекей эле жүнү кыркып салгансызбы? Биз атайлап эле кыркып салдык, жүдөп кетпесин, энелер менен жүрсүн. Жүдөп кетишти ошо кыркып салдык атайлап. Азыр энелер эмип жүрөт. 2 айдын тегерегиндегилер. Бул иши эгиздин пайы, эгиздин пайы. Кочкор жыгылды. Кой алып, просто кой, сеткеге илешип калыптыр. Бол. Мына козун көрдүңүздөрбү? Булар сатпайсыз? Азырынча жок, биз продажга чыгардык. Калганы эми булар пока туп турсун. Бул. Сонун экен. Могул жакта мындай аралатып эле көрсөтүп коеюн, сеткага кирип кетет экен койлор үркүп. Болду туугандар, мына. Койлорду бир четтен көрдүңүздөр, баягы эменин ичине кирип кеткенде көрүнбөйт да өзү кой. Бири-бирин жабып калат. Токтуларды көрсөтөйүнбү? Мына экен токтулары, койлору мына. Мына ол да ушаштик беле? Бул дагы Могу да кыйын токту экен, Ол да козу. Коз тишпи дагы? Коз тиши. Машалла. Мына экен анда корооңузга береке. Сонун. Мына койлор, кочкорлорду коюп, да төлдөрдү ала баштапсыз. Кудай кааласа азыр эми сандан сапатка баарыбыз ошол селекция, сандан сапатка. Арашан эми Кыргызстанда Кара балта номер 1, буюрса Кыргызстан номер 1 Орто Азиядагы. Ошол нерсеге иншалла кичине салым кошолу деп атабыз биз дагы. Машалла. Корооңузга береке, корооңуз өнүгө өсүлө берсин. Элге таанылы бериңиз. Мына жаш козулар ары бери өткөн сайын эле көзүм түшөт, мейли карай бербейинчи кайра. Машалла. Мына көз килеше берет экен да, ары бери өткөндө эле козуларыңыз. Башын жерге салат, көрбөйсүң, вроде бы ары бери айланганда көз илешет. Мына олорго окшоп.